Hem oşo кезде bir iki gün yaşap kalgan жаш жубай kalıp kaldı. 4-5 balalı kalıp kaldı. Keyisi boyuna olan gelin kaldı. Yalnız söyleşken kız turmuştan jete albay kalıp kaldı. Emне azap болду soğukta. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Асек Урманбетов 1942-жылы 8 мартта советтик армиянын катарына кабыл алынып, Улан-Удэ шаарында 1 жылдык аскердик окуу жайды аяктаган. Кенже лейтенант наамын алып, 1943-жылы согуш таласына аттанган. Ошол күнү 17 декабрь эле жөрмөлөп токойго кирип бараттым. Качып баратканыбызды көрүштү, бирок атышкан жок. Анткени оор жарадар элек. Бутум таңылбай, бир тамчы суу жок. Кансырап, муздак жерде жатканымды билем. Көз алдымда күнү бүгүнкүдөй элестеп турат. Деген Асек ата бир бутун кесип алган согуш таласынан 1944-жылы август айында согушка жараксыз деген буйрук менен айылга кайткан. Ушул согушта жүргөн учурларым элестелет. Başlık менен кандай беттешкеним, атышканым көзүм элестелет. Окопто жатканым баары көзүм урунат. Ошол согуш болбой эле койсун. Андай согуш болбосун, дүйнөдө болбосун. 9-май майрам өтө чоң жоготуу менен, чоң эмгек менен, элдин аракети менен жаралган майрам десек болот. Бұл майрамда қанша адам өлді? Күнөс жоқ адам өлді, балдар өлді, қиыншылық болды елде. Мынем ошондой атылған замберек жоқ, дарылдаған танке жоқ, күлдеген самолет жоқ. Biz тынчтыкта жашап атабыз. Анда бұл 9 майды ең жакшы майрам деп біз майрамдаштыруу керек. Бұл майрам унутулуш майрам. Кара жашка түгөл кесинде кылган майрам. Согуш жөнүндө айта берсе, узун сөз деп Улутунган ата согушка 19 жашында аттанып, Белоруссия, Украина, Балтика боюнда болгон. Кандуу согушта көрсөткөн эрдиги бааланып, көкүрөгү толо орден медальдар менен сыйланган. Бир буту протез, көзү жакшы көрбөгөнүнө карабай, алдыда жасайм деген иштери дале көп. Эртеден кечке чейин ата экөөбүз жерде турабыз, тамагын берем. Анан в основном эле ушу чыгармачылыгын экөөбүз керелди кечке. Ата көрбөйт көзү. Аны өзү ак баракка түшүрүп, чоң толстый, самый толстый маркер менен ак баракка кара кылып жасат илхому келгенде. Анан мага айтат, Айгүл деп, анан мен компьютерге терем ошону отуруп алып. Мен өзүмө жаккан атанын эмелери бар, темалары, ошондон окуп берейин. Карылыктан өч алам деген. Улуулуктун сөзү жетип кесине, келген кезим 95-тин 5-ине, мен күчүмдүн бар экенин билгизип, чыгармамды улайын дедим элиме. Асек Урманбетов 6 баланын, 52 небере чебере кыбыранын кадырлуу чоң атасы. Учурда кызы Айгүл менен чогуу турат. 75 жашында шык дарыган ата 7 китептин автору. Айтымында көөдөнүнө кадалган майдандагы элестерди ыр саптарында эскерет. Жакында эле 95-имдеги отчетум деген китебин чыгарып, андан түшкөн каражатын муктаждар үчүн кайрымдуулукка жумшагандыгын белгиледи. Мен улгачамдагы көргөндү жаздым. Негизги оюм Şehrimizin turmuşu olup, mekenin gülдөp, жаштарга жакшылык кеше деген тилекмен жазгам шунун баарын. Мектептерге чакыруу менен барып, дайыма тыгыз байланышта. Мектеп окуучуларына жолуккан сайын согуш жана андагы замандаштарынын эрдиктери тууралуу байма-бай айтып берип турат. Балдарга жашоо, турмуш, курчаган чөйрө тууралуу жазылган ырларын окутуп, кеп кеңешин айткандан чарчабайт. Андыктан атанын мекенибиздин бүтүндүгүн, тынчтыгын коргоодо көрсөткөн каармандыгы эч качан унутулбайт. Бизди бүгүнкү жаркын келечекке жеткирген эмгегинин баасы жок экени талашсыз. Finish